Бул автор жөнүндө кыскача өмүр баянын айтып өтөйлү. Анткени кайсы бир китепти окурда анын жазганы ким жазды, кандай киши, ошол жөнүндө кичине тааныша кетиш керек. Бул алым кунья дегенде сүннөт боюнча баласынын атына аталып айтылат. Баланчынын атасы деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам куньясы Абул Касим болгон. Касым деген баласы, Касымдын атасы деп. Бул алымдын куньясы Абу Али. Абу Али Мухаммад, аты өзүнүн аты Мухаммад ибн Абдул Вахаб ибн Сулайман ибн Али ал-Мушарриф ат-Тамими, Тамими урусунан болгон. Бул алым качан туулган десе, ошол хижри жылы боюнча, мусулмандардын эсеби боюнча 1115-жылы туулган. Ошол азыркы күндө Сауд Арабиясында Нажид деген жеринде, Нажид деген ошо Эр-Рияд шаарынын курчагындагы айылдар болгон. Ошол жерде Уяйна деген жерде төрөлгөн 1115-жылы. Андан кийин миладий жыл боюнча, мындай эсеп боюнча 1703-жылга топ келет. Анан ошол жерде туулуп, ал атасы дагы алым болгон. Ошол Хамбали мазхабы боюнча алымдардан болгон. Чоң атасы дагы алым болгон. Тагыраак айтканда, илим үй бүлөсүндө, илим чөйрөсүндө чоңойгон алымдардан. Бул алым ушул кичинекейинен эле илимге кызыгып, 10 жашына жетпей эле Куран жаттап бүтүргөн. Андан кийин 13-кө чыкканда, 13 жашында эле Меккеге ажылыкка сапарга барган. Ажылыкка барып, ажылыктан кайткандан кийин Мединага келип, зияратка келгенде 13 жашында элестетиң, 13 жашында Мединага келип, ал жердеги алымдардан калып илим алып, андан кийин өзүнүн өлкөсүнө кайтып келип, кайра илим сапарын улантып, ал кезде Ирак, ошол жактарда илим кеңири таркаган болгон. Илим борборлору ошол жактарда болгон. Иракка барып илим талап кылган. Бир нече жыл ошентип илим талап кылып, бир нече илим менен куралданган да. Андан кийин алымдар айтышат, ошо жалпы илим талап кылган жылдарын эсептесе, кээ бир алымдар 14 жыл дейт, кээ бирлер 16 жыл дейт. Кээ бирки бул алымга каршы чыккан эмелер бул илим талап кылган эмес деп айтышат да. Жок, бул ошо 14-16 жылдап илим талап кылган. Ага чейин деле кичинекейинен эле бул атасынан, чоң атасынан илим алып баштаган. 10 жашка чейин Куран жаттаган, элестетиң, 13 жашында ажылыкка барып атат. Бул деген чыныгы илим үй бүлөсүндө тарбияланган алым болгон. Андан кийин өзүнүн жерине кайтып келгенде, ошол атасы Уяйна деген жерде эмес, ошого жакын жерде Хураймиле деген жерге көчкөн болот. Ошол жерде казы болот атасы. Атасынын жанына барат. Аны ошол жерде жүрүп, атасы кайтыш болгондон кийин бул даватын баштайт. Элдерге дават кылып, илим таратып баштаганда, ал жердин хаким деген, ошол жерде илгери мындай ар бир жерди бир падышасы башкарып келген да, ошол жер жактырбай аны кууп чыгышат. Кууп чыгышканда кайра Уяйнага келет. Уяйна өзүнүн жерине келет. Ошол жерде дават кылып баштаганда, ал жердин хакими жардам берет. Алим Аммар деп, ал жардам берип, жакшы таухидти орнотуп, ошол жерде илимин таратып, жакшы дават кылып баштайт. Анан жанагы биринчи кууп чыккан падыша айтат деги берки падышага, муну Мухаммад ибн Абдул Вахабты тыйып кой, жок кыл дейт. Болбосо жыл сайын ал берки падыша андан чоңураак болот да, жыл сайын жанагындай акча берип, бөлүп берип турчу да, мындай бюджетиңчи. Ошол нерселерди бербейбиз, муну жок кыл дегенде, ал дагы бул жерден Уяйнадан чыгып кет дейт. Чыгып баратканда дагы өзүнүн бир кароолчусун, сакчысын жиберет, жолдо өлтүрүп саласын депчи. Жолдо баратканда, сакчысы жана өлтүрөм деп баратканда, Аллах Тааланы сактап коет. Тиги сакчысына ушундай коркунуч келип, өзүнчө эле Аллах Тааладан жүрөгүнө коркунуч келип, өлтүрүүгө колу барбайт да. Аны ошентип котулат. Андан кийин Дирия деген жерге барат. Дирия деген жерге барганда, ал жердин падышасы Мухаммад ибн Сауд деген падыша болгон. Ошол катуу жардам берип, ошол экөө биригип дават кылып, ошонун негизинде, ушул таухиддин негизинде Сауд Арабиянын биринчи өлкө түптөлгөн ошол жерден баштап. Бул Мухаммад ибн Абдул Вахаб рахимахуллахтын ошол күндөн баштап эле азыр көрдүңүздөрбү, туура динге курулган, туура таухидке курулган
даваттын негизинде азыркы күнгө чейин Сауд Арабия, азыр 3-чү Арабия болсо, Сауд Арабиянын 3-чү турганы болсо, азыркы күнгө чейин ушул өлкөнүн көптөгөн жакшылыктары дүйнөгө таркап келатат. Ушул бир эле кишинин себебинен да. Бул ушунчалык илимге күйүп, дават кылып, чынчыл болгон үчүн Аллах Таала кабыл берди. Бул дагы Аллах Таала Куранда айткандай: "Ва'адаллаху лазина аману минкум ва амилус салихат ла ястахлифаннахум фил арди кама стахлафал лазина мин qablihim ва ла юмаккинанна лахум динахум аллази иртада лахум ва ла юбаддиланнахум мин ба'ди аннихим хафа я'будуна ла юшрикуна би шай'a." Аллах Таала Куранда айтат: "Силердин ичиңерде кимде-ким Аллах Таалага ыйман келтирип, Аллахты таухидте жалгыздап, жана жакшы амалдарды кылган болсо, ошолорго дейт Аллах Таала өзү ыраа болгон динини бекемдик берет, дининде бекемдик берет. Жана ошондой эле жер жүзүндө халиф, силердин мурункуларды кандай өзүнүн орун басары кылган болсо, силерди дагы жер жүзүндө орун басары кылат, жана өзү ыраазы болгон динине бекемдик берет дейт да. Анын шарты эмне десе: "Я'будуна ла юшрикуна би шай." Кимде-ким жалгыз мага эч кимди шерик кылбай ибадат кылган болсо, мына ошолорго ушундай бекемдик берет деди. Аллах Тааладан үмүт кылабыз ушул алымдын ушул аятка топ келүүсүнө. Ошол жалгыз таухид үчүн күрөшкөн үчүн Аллах Таала бекемдик берди. Ал кезде өзү кыйналса дагы, кыйынчылыктарды көрсө дагы, аны ээрчигендер, бала чака, урпактарыны кийин ага каршы чыккандар согуш жарыялап өлтүрүп салса дагы, бирок даватынын орду калды, даватынын тамыры калды. Ошон үчүн Ибрахим Баша деп түрктөрдүн ошол кездеги Усман империясынын аскер башчыларынан бирөөсү Мухаммад ибн Абдул Вахабтын даватын талкалап, ошолорду алымдарды өлтүргөн ошол болгон, аскер башчы болуп. Ошодон сурашкан: "Сен ойлойсуңбу, бул дават кайтып чыгат деп ойлойсуңбу, кайтып чыкпайт деп ойлойсуңбу?" Биринчи Сауд Арабиянын биринчи өлкө кулаганда ошодон сурашат. Бул кайтабы, кайтпайбы деп сураганда айтат: "Бул кайтат" деген. Неге дегенде, мунун тамыры түптөлгөн дейт. Мындайча айтканда, тамыры бекем дейт. Бул мындай бекем нерсеге курулган. Бул биздин молдолорго окшош эмес экен булар деген да, Ибрахим Баша деген. Булар мындай ыхластуу, башкача нерсе көрдүм мен булардан деген. Себеби бул эч качан кулабайт. Бул тамыры ар дайым жердин түбүндө кала берет деген да. Ошол айткан сөзү мына, бул душмандардын күбөлүгү да. Ал душман болгон, бирок душмандын күбөлүгү. Ошентип азыркы күнгө чейин альхамдулилля ушул даваттын канчалаган өлкөлөргө, канчалаган элдерге пайдасы тийип келатат. Андан кийин бул өлкө кулаган, андан кийин экинчи Сауд Арабия турду, үчүнчү Сауд Арабия, азыркы үчүнчү Сауд Арабия. Баары тең ушул таухидтин негизинде келатат. Бул Аллах Тааланын убадасы. Аллах Таала эч качан убадасына каршы чыкпайт. Кимде-ким Аллахтын динине жардам берген болсо, Аллах Таала сөзсүз түрдө аны колдоп, кубаттап чыгарат. Алымдар айтышат: адамдар, пайгамбарлар жана пайгамбарлардын ээрчигендер кылыч менен согушканда, курал менен согушканда кээде жеңилет, кээде жеңип калышы мүмкүн дейт да. Мисалы пайгамбарларда жеңилгендер көп болгон, согушта жеңилип калган, кээ бир пайгамбарлар өлтүрүлгөн. Бирок илим менен, туура дават менен кылган эч качан жеңилбейт дейт. Бул эч качан мындай кулап калбайт. Сөзсүз түрдө тамыры өсүп таркап кете берет деген туура нерсе. Көрдүңүзбү, мына туура динге чакыргандар Ахмад ибн Хамбал рахимахулла, имам Ахмад рахимахулла, ошол өз учурунда бидатка бүт алымдардын бардыгы туура эмес нерсеге, бидатка чакырып баштаганда, мамлекет баары ошого чакырып баштаганда, бир эле ошо Ахмад ибн Хамбал катуу сабыр кылып ошо бидат менен катуу күрөштү. Ахмад ибн Хамбал ошол кезде өтө азапталды, кыйналды. Бирок азыркы күнгө чейин имам Ахмад болуп, Ахли сунна ва жамааттын имамы болуп калды. Илими таркалып келатат. Ошол эле учурда ага каршы чыккандарды эч ким тааныбайт, илими да жок болуп кетишти. Ошондой эле Шейх Ислам ибн Таймия рахмахулла түрмөдө өлгөн ал. Өлгөндө түрмөдө өлгөн. Ал ушундай кордолгон, китептерин окугандарды дагы кыйнашкан. Ошондой эле Шейх Мухаммад ибн Абдул Вахаб рахмахулла. Бирок даваты эч качан өчпөстөн жанып келатат. Ошон үчүн таухидке чакырган. Эми бул Шейх Мухаммад ибн Абдул Вахаб рахмахуллахтын даваты негизги нерсеси 4 нерсеге курулган. Мындайча айтканда, азыркы күндө бул душмандары, мунун каршылаштары Мухаммад ибн Абдул Вахаб рахмахуллахка бул жаңы дин менен келди, жаңы нерсе менен келди деп ар кандай жала жабышып жүрүшөт да. Ошого бул чакырган нерсеси нелерге чакырган, кайсы нерсеге курулган десе, эң басым жасаган, китептерин окусаңыз, эң басым жасаган нерсеси 4 нерсе. Биринчиси жалгыз Аллах Таалага кулчулук кылгыла. Ага эч бир нерсени шерик кылбастан жалгыз Аллахка сыйынгыла деген. Ушул пайгамбарлардын милдети. Демек бул
жаңы нерсе эмес. Адам алейхисаламдан баштап эле пайгамбарыбызга чейин пайгамбарлардын баары ушуга чакырган. Жалгыз Аллахка сыйынгыла, жалгыз Аллахка ибадат кылгыла деп. Экинчиси ошонун каршылашы, ошону бузуучу нерсе болгон ширктен кайтарган. Ширктин баардык түрүнөн Аллах Таалага ширк кылбала, бул эң чоң ширк деген. Андан кийин үчүнчү нерсе, мусулмандардын бөлүнүп жарылгандарын көрүп, ошол булардын биригүү жолу бир эле нерсе экен деп, ал нерсе эмне? Пайгамбарыбыздын жолун ээрчүү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн ээрчүү деп, сүннөттү ээрчүүгө чакырган. Пайгамбарыбызды туура ээрчүүгө, ар кандай жамааттардын ар кандай ойлорду ээрчибестен, пайгамбарыбызды ээрчили баарыбыз. Ошол жолго биригейли деп, ошол нерсеге чакырган. Жана ошондой эле төртүнчүсү, ошого каршы, ошону бузуучу нерсе бидаттар, динге киргизилген жаңылыктардан сак болууга, ошол нерседен катуу эскерген. Бардык китептерин окусаңыз, ушул төрт нерсенин тегерегинде көп сөздөрү ушул жөнүндө көп. Эми ошол кезде көптөгөн мындай ширктер таркаган болчу, адамдардын абалын көрүп, ошол нерсеге жана ошондой эле бидат көп таркаган үчүн ушул нерсеге басым жасап, ушуга дават кылган да. Кээ биркилер айтат, ал кезде Эр-Риядта, ошо Наждта ширк болгон эмес. Бул калп эле ушу өзү ширк деп адамдарды, мусулмандарды дагы мушрик деп кафырга чыгарып, ушинтип жала жапкан деп айтышат да. Муну тарыхчылар эскеришкен. Ошол кезде ширк өлө таркаган экендиги, жада калса Наждта эмес, Мекке, Мединада дагы, илим борборлору болгон Иракта дагы, Шамда дагы ширктин таркаган экендигини тарыхчылар Шаукани рахмалла эскерет өзүнүн тарых китебинде. Жана ошондой эле Вастакабет деп жанагы мусташриктер бар го, батыш изилдөөчүлөрү. Ошолор дагы капырлар. Ширктин таркаган экени жөнүндө эскерген. Жана тарыхта ошол кезде Нажддагы кээ бир калдылар, ушу Шейх Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб рахмалла келгенден кийин Ибн Али деген бир калдыны эскеришет. Ошол казы деген сот, ислам соту. Ошолор дагы ширк кылып жүргөн болот. Ошо ширктен тооба кылганын да эскеришет. Демек ошол учурда ширк дагы кенең таркаган болгон, жана ошондой эле бидат дагы кенең таркаган болгон. Ошол себептен ушул нерсеге басым жасаган. Кыскача бул алымдын өмүр баяны ушундай. Андан кийин кайтыш болгон жылы 206-жылы хижри боюнча, 206-жылы милади боюнча 1793-жылы. Ошондо 18-кылымдын милади боюнча 18-кылымдын алымдарынан болуп эсептелинет.